Гиссар жана кыргыз койдун аргындашуусунан алынган Арашан породасындагы кочкор былтыр Казакстанда өткөн көргөзмөдө $16.000 сатылган. Ушундай эле породадагы 2 кочкор ушул тапта $50.000 жогору бааланууда. Кыргыз койчулары коомдук бирикмесинин жетекчиси Мирлан Сатыбеков Бишкектен алыс эмес жайгашкан Арашан айылында чарбачылык кылат. Ушул тапта чарбадагы койлор жайлоого айдалып, негизинен саттыкка коюлган 10 чакты ири кочкорлор менен азганакай майда козулуу койлор калыптыр. Мына чоң кочкор, бул 5 жаш. Бул Таластан келген кочкор, Талас облусунан. Бизде баягы линия аркасынан кубалап жүрөбүз. Ар бир кочкордун аты тегин сурап, кайсы линиядан деп, анан гигант деген кантта кочкорубуз бар болчу. Кийин Казакстанга сатылып кетти. Ошол тукумдан жанында турган мына 2 жашар кочкор мартта 2 жашка чыккан. Азыр уже 2 жаштан ашты. Бул атактуу жана Гулливер деген кочкордун баласы болот. Гулливерди биз Казакстанга Чимкентке барганда экинчи көргөзмөдө ошол жерде казактар аябай жактырып калып, ошол жерде калып сатылып кетти. Ошол кезде 2 жыл мурун болуш керек. 2 жыл мурун $16.000 сатылган кочкор болчу да. Булардын мына көргөзмө өткөрүп, көргөзмөлөргө биз да катышып, эл аралык көргөзмөлөргө катышып атабыз. Ошол себептен азыр булардын баасы жогорулап кетип баратат да. Кыргыз койчулар коомдук бирикмеси Гиссар породасындагы кой менен кыргыз койдун аргындашуусунан алынган Арашан породасындагы койду жайылтуу аракетин көрүп келет. Аталган порода быйыл Кыргызстандын айыл чарба жана аймактарды өнүктүрүү министрлигинин каттоосунан расмий өткөн. Мирлан Сатыбековдун айтымында Арашан породасындагы кой 1970-жылдан берки жүргүзүлгөн тажрыйба, иш аракеттердин натыйжасы. Кудай буйрса 15 апрелде 2021-жылы официалдуу түрдө айыл чарба министрлигинен Арашан породасы деп катталдык. Бул 70-жылдан бери биз элдик селекция кылып атып, атайын ушул порода түзөбүз деп коомду ачканбыз да. Кыргыз койчулардын коомдук бирикмеси деп ачып, мурункудай өзүңүз билгендей, илгеркидей совхоз колхоздор жок. Жаңы порода түшүш үчүн 5000 баш ургаачы койлор керек экен. Ошондой талаптар коюлган. Ошол себептен биз коом ачып, ошол 5800 баш монтировкадан өткөрүп, Кудай буйрса 15 апрелде 2021-жылы официалдуу түрдө айыл чарба министрлигинен катталдык. Арашан деп катталдык да. Учурда Арашан породасын жайылтуу аракеттери көрүлүүдө. Сатыбековдун айтымында Арашан породасындагы койдон кадимки койго караганда 2-3 эсе эт көп алынат. Азыркы күнү породага деп сатып атабыз, бирок мен ойлойм да, кийин келечекте баягы уже баары тоюнуп породага деп деле албай калган күндө дагы эт жана май багытындагы койлор да. Булар эт маселеси, мисалы бир койду азыркы жөнөкөй эле койду сойсоң 20-дан 30 килога чейин эт берет. Буларды сойсоң 60-тан 80-90 килограммга чейин таза эт тушасы чыгат да. Ошондо деле эсептеп көргөндө жеген ичкени ушундай эле беркиндей койлордой, убарасы деле ошол эле. Бирок союп жөнүндө этке саткан күндө дагы 3 эсе пайдалуу болот бая. Арашан породасындагы койлор Кыргызстандын өзүндө түптөлгөндүктөн жергиликтүү климатка дагы чыдамдуу келет. Кыргызстанда асыл тукум кой эчкиден тышкары бодомал, жылкы, топоз, туук, жада калса аарылардын асыл тукумдуулугун арттыруучу 263 чарба бар. Алардын ичинде 27 асыл тукум заводдун 7 мамлекеттики. Ал эми 236 асыл тукум ферманын 2 мамлекетке караштуу. Асыл тукум койлорду жайылтуучу фермалардын басымдуу бөлүгү Гиссар, Кыргыз кой, Алай, Меринос жана башка породадагы койлорду жайылтуу менен иштесе, ири бодомалдын Алатоо, Абердин Ангус, Герафорд, Швиц, Симментал, Шарле жана башка түрлөрүн жайылтуу аракеттери дагы көрүнүүдө. Булардын ичинен Абердин Ангус менен Герафорд породасындагы мал эт багытында. Адистердин айтымында, учурда жалпы дүйнө жүзүндө Абердин Ангус породасындагы малдын эти бааланып жатат. Ага ылайык суроо талап дагы көп. Союз жаңы таркаган 90-жылдары Кыргызстанда 1.200.000 ашуун ири бодо мал болсо, 2020-жылы бул көрсөткүч 1.700.000 ашты.
Ал эми койдун саны 90-жылдары 10 миллионго чукул болсо, учурда 6,5 миллионго чукулдаган. 90-жылдары 312 миңден ашуун жылкы бар болсо, быйыл андан 2 эсе көп. Бирок ошол учурда малдан алынган пайда, тагыраагы эт менен сүттүн кирешелүүлүгү төмөндөп кеткен. Айыл чарба жана аймактарды өнүктүрүү министрлигинин мал чарба жана жайыт бөлүмүнүн башчысы Рахатбек Ибраевдин Азаттыкка билдиргенине караганда, малдын асыл тукумдуулугун арттыруу үчүн министрлик малчыларга багыт берип иштеп келет. Малдын башы көбөйүп баратат. Мисалы 90-жылы карасаңдар, уйдун башы 1 миллион 200 болсо, азыр 1 миллион 700гө көбөйдү. А ошол эле учурда анын продуктивности аябай ылдыйлап кетти да. Мурун 3 миңден өдө сүт сабылып алчу болсок, азыр 2 миң гана сабылып алат да. Түрлүү салмактары дагы өзлөрүнүкү дагы муну караганда аябай кичинекей. Ошон үчүн азыркы бизде учурда асыл тукумдуулугун көтөрүү боюнча жакшы иштерди башта жүргүзүп атабыз. Азыркы учурда мынакей жакында эле районирование деп приказ чыгарды да. Мисалы үчүн кайсы областка кайсы породаны өстүрсө болот. Ошол эки мына мисалы үчүн Баткенге кандай породагы мал өстүрсө болот. Кочкорго, мисалы үчүн Нарынга, Ысык көлгө, Чүйдүнгө ошондой баарын тегеметилди да. Фермерлер мындай бул порода жакшы экен деп эле ошол экени алып келип алышат да. Жер шартын эметилет да. Асыл тукум малды көбөйтүү үчүн анын өзүн алып келүү кымбат турат. Тирүүлүү жандыкты алычактан учак менен алып келүүдө баа эселеп көтөрүлөт. Ушундан улам министрлик учурда мал чарбачылыгын илимий изилдөө институту менчик чарбалар менен чогуу асыл тукум малдын уругун алып келүүнү, жасалма уруктандыруучу чарбаларды көбөйтүүнү көздөдү. Бирок буга тиешелүү адистер жетишсиз. Малдын асыл тукумдуулугун арттыруу жаатында тиешелүү адистер, ветеринарлар жетишсиз экенин жеке чарбакечтер дагы белгилешет. Асыл тукум жылкы, уй, койлор убагында дарылоону керек болсо, операциялык кийлигишүүлөрдү талап кылат. Кыргыз койчулары коомдук бирикмесинин жетекчиси Мирлан Сатыбеков ветеринар жетишсиздигинен койчулар өздөрү адистеше баштаганын айтты. Азыркы ветеринардарды чакырсаң, көбүнчө эле айтат, эмнең ооруп атат, кой ооруп атат, союп эле салчы дейт да. Жылкы уй ооруп атса келет элем дегендей да. Анан ушунун айынан өзүбүз деле мал доктуру болуп калдык, чын айтканда. Анча-мынчасын өзүбүз деле билебиз, билбеген нерсебиз да көп. Ошондуктан бери жакшы специалисттер болсо жакшы болот эле да. Себептен мына азыр караколдук балдар айланпаш деп коет, жана оору 1 жашка чейин жеткендер, козулар кээде ушундай айланпаш болуп калат. Ошолорго азыр өздөрү операция жасап, кадимкидей эми бул дагы 50% экен, жоңолуп кетет, жоңолбойт. Бирок ошондо дагы баягы балким сакталып калар деген ойда. Азыркы күнү аны нормальный ветеринардар, мисалы, специалисттер жок да бул боюнча. Булар баягы самоучкалар болуп өздөрү жасап атышат. Бирок ушул жагынан мына ушундай маселелерди эмне ветеринария жактан чече турган атайын специалисттер болсо, абдан жакшы болот эле да. Жогоруда айтылгандай, акыркы жылдары Кыргызстанда малдын башы тездик менен өсүп жатат. Бул бир жагынан жайыттардын деградацияланышына дагы алып келүүдө. Ушундан улам адистер өлкөдө малдын санын эмес, анын пайдасын көбөйтүү зарылчылыгын айтышууда. Мисалы, учурда Кыргызстанда 6,5 миллионго чукул майда жандык же кой эчки катталган болсо, асыл тукум койлор алардын 1%-на дагы жетпейт. Замира Кожобаева, Азаттык, Бишкек.